Şariatты өкүмдар кылуу дегенден максат, шариятты өкүмдар, шарияттын өкүмү менен башкаруу, шарияттын өкүмү менен чечүү дегенден максат билишибиз керек, бул бир гана бийлик ээлерине тиешелүү эмес. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк жамааттар ушул жөнүндө келген аяттарды бир гана бийлик ээлерине байланыштуу кылат. Президент, эл башчыларга. Булар Аллахтын өкүмү менен башкарбай жатат, башка өкүм менен башкарып атат дейт. Өзүнүн жашоосунда караса, өзү жашоосунда шарияттын негизинде жашабайт. Чүнкү бул бир гана бийлик ээлерине тиешелүү эмес, бул жалпы адамдарга тиешелүү. Ар бир ишиңде шарияттын негизинде өкүм чыгаруу. Жана экинчиден алымдар айтышат. Бул нерсе бир гана жанагындай башкаруу, талаш татышта чечиле турган маселеде каралбайт. Мисалы үчүн бийлик ээлери өкүм жүргүзүүдө элдин арасында сот эмелери бар го, ошого гана тиешелүү эмес. Бул диндик маселелерде дагы шарияттын негизинде чечүү. Мисалы үчүн эки адам бир маселеде талашып калса, өкүмдарды эмне кылыш керек? Кур'ан сүннөт кылыш керек. Кур'ан сүннөткө кайтыш керек. Бул бардык маселеге тиешелүү. Жада калса намазыңда колуң көтөрүп окуйсуңбу, колуң көтөрбөй окуйсуңбу? Экөөң талашып калдың. Талашып калсаң, кимди өкүмдар кылабыз? Кайсы нерсени тараз кылабыз дегенде, Кур'ан сүннөттү тараза кылыш керек. Аллахтын шариятын тараза кылыш керек деген маана. Түшүнүктүбү? Демек бул бир гана бийлик ээлерине тиешелүү эмес, жалпы адамдарга тиешелүү, жана бир гана бийлик маселелерине тиешелүү эмес, жалпы жада калса ибадат маселелерине дагы талаш тартыш боло турган болсо,